Саламатсыздарбы? Мен Жапон кызым Сызы. 23-сентябрда кыргыз тили күнү майрам болот. Майраңыздар менен куттуктайм. Ошондуктан бүгүн кыргыз тили боюнча мага суроо көп келди. Ошого жооп берип кетейин. Биринчи, сиз канчадан бери кыргыз тили үйрөнүп атасыз деген суроо. Мен 2019-жылдан бери кыргыз тили үйрөнүп жатам. Кыргызстанга келгениме 3 жыл болду. Андыктан биринчи 2 ай кыргыз тили окудум. Андан кийин убактысы менен Кыргызстанда үйрөнүп жатам. Экинчиси, качан жакшы кыргыз тили түшүнүп баштады деген суроо. Муну менин эсимде бир жолу өткөндө жакшы кыргызча түшүнүп баштадым деп ойлойм. Бир жолу болгондо айрда кыргыздар менен, достор менен, окуучулар менен көп кыргыз тилин сүйлөштүм. Андыктан мен бат эле көнүп кеткен деп ойлойм. Анан үчүнчүсү, кандай жол менен кыргызча жакшы окууга жеткилет деген суроо. Кантип окуса кыргызча жакшы окуса болот деген суроого жооп берем. Аны менин сунушум көндүрүк жазгам. Көндүрүк жазсам, көндү кыргыз тилине тиет. Ошондуктан угасыз, окуйсуз, жазасыз. Ошону абдан жакшы окуу болот. Менин сунушум көндүрүк жазган жакшы деп ойлойм. Сиздер дагы кыргыз тили чогуу окуйлу. Мен дагы мындан ары жакшыраак кыргыз тилин түшүнүктүү болгон үчүн аракет кылам. Кыргыз тили абдан сонун тил болот. Менин эне тилим жапон тили, бирок кыргыз тили дагы менин мекеним тили болот. Ошондуктан сыймыктанам. Сиздер дагы чогуу кыргыз тили колдонолу. Дагы бир жолу кыргыз тилин майраңыздар менен куттуктайм. Пока!